Шаршеева Назгүл бүгүн 3,5 жаштагы уулу Баяскар менен оюнчук алууга атайын дүкөнгө келишти. Бала оюнчуктан бат эле тажап, кайра эле башкасын самап баштайт. Андыктан бат-бат оюнчук алып турууга туура келет. Бирок оюнчук сатып берүүдө анын сапатына гана эмес, балага тийгизген таасирине да көңүл буруп турат. Атасы көбүнчө дагы жыгачтан, кагаздан балыктарды жасап, ага магниттер жабыштырып, оюнчуктарды жасап берет. Ошол эң кызыктуусу, ошол жакшы жагы бар. Ошолор менен ойнойт көбүнчө, эмеге жиптеме кайырма илип берип, ошондой оюнчуктар менен көбүнчө алаксытабыз. Мультфильм көргөндө биз жана урушуп, мындай жыгып, кулатып эметкен мультфильмдерди көргөзбөгөнгө аракет кылабыз. Мен көбүнчө илгерки жанагы Ну погоди ушундай мультфильмдер көргөзгөнгө аракет кылам. Мындай кыйнап даже көргөзүп ушундай эме кылам да. Анан булардын азыр тандоосу башка, өзлөрүнүн ушунун тарбиялык мааниси бар мультфильмдерге көңүл бурабыз. Заман талабына ылайык оюнчуктардын түрү көп. Алардын арасында баланын мээсин тез өрчүтүүгө жардам бере турган атайын оюнчуктар каралган. Мисалга алсак, бул оюнчукта атайын жасалма кум жана атайын идиштери бар экен. Допустим, для детей младшего возраста это... Балдардын жашына карата оюнчуктардын көп түрү бар. Популярдуу болгон мына бул пирамида. Аталган оюнчук менен бала отургандан баштап эле ойносо болот. Биринчиден өңдөрдү үйрөнөт, экинчиден ойлонуусу курчуйт. Анан дагы бала кыймылда болот. Кичинекей кезинде мындай кааласа жумшак желимден, жыгачтан жасалган кубиктер менен ойносо дагы анын моторикасына абдан жакшы таасир берет. Ал эми баланын чыгармачылыкка болгон сезимдерин ойготууга мындай сүрөт тартууга арналган өзгөчө куралдары менен ойнотсо болот. Бул 3D фломастер менен ар кандай нерселерди тартып, анан кургатып ойноого же болбосо илип коюуга да мүмкүн. Вот такие интересные наборы. Баланын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн өнүгүүсүнө мындай оюнчуктардын пайдасы бар. Адистердин айтымында баланын оюнунда чоң маани бар. Оюн аркылуу анын шыгы ойгонуп, келечекте ким болору да аныкталат. Каарманыбыздын баласы Баяскар ар кандай конструктор, легодон ойго келбеген буюмдарды жасаганды жакшы көрөт. Балага оюнчук тандоодо эң биринчиден анын жашын эске алуу керек. Наристе төрөлгөн соң 2 жумадан баштап түстөргө маани берип, алаксып баштайт. Мындай убакта шылдырактары бар, өтө кичинекей эмес, учтуу эмес оюнчуктарды сатып алуу туура. 1 жаштан өткөндөн кийин уже баланы жанагы көңүл буруш керек да, бала бирдеке көңүл бура турган, жана үн менен азыр ар кандай оюнчуктар бар. Сүйлөй турган, музыка ойной турган оюнчуктар бар, пианиного окшогон, жанагы барабан нелерге, шылдырак, ар кандай ырдап, сүйлөп эмне кыла турган ошондой оюнчуктар болуш керек. Үйдө өзүнчө бир стол болуш керек. Алардыкы жанагы пластмасс менен жеңилтип, арчип не кылып тура турган. Ошол жерге кинетический песок, жанагы тесто пластилин деп коет, пластилин, ушундай эмнелерди бала ошо менен липит этип не кылып, аракеттенип не кылса, өнүгүү өсүшүнө ошол үчүн көп жардам берет да. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ таң маанай берүүсү.